Өткөн сабакты улантабыз. Бүгүн антонимдердин бөлүнүшүнө токтолмокчубуз. Антонимдер ар башка уңгудан да жана бир эле уңгудан да болушу мүмкүн. Ар башка уңгудан турган лексикалык жактан карама-каршы мааниде болгон сөздөр ар башка уңгулуу антонимдер деп аталат. Мисал келсек, күн, түн. Күн, түн. Өзүңөр көрүп аткандай булардын уңгулары ар башка болуп атат. Катуу, жумшак. Катуу, жумшак. Катуу, жумшак. Баш, аяк. Баш, аяк. Калп, чын, белик. Калп, чын. Улуу, кичүү. Эми бул көптү айтсак болот. Арзан, кымбат, ары бери, асты үстү, атчан, жөө, ач, ток, ач, жап, ачуу, таттуу, балит, таза, баатыр, коркок, бар, жок, батыш, чыгыш, кең, тар, ки, чеч деген сыяктуу сөздөр. Бул жерде эмне экен булар? Демек биз буларды бөлүп атабыз. Демек булардын ар башка уңгулуу антонимдер. Ар башка уңгулуу антонимдер. Уңгулуу антонимдер. Өзүңөр эле мисалдардан көрүп аткандай, булардын уңгулары экен ар башка экен. Эми экинчи дагы бир демек уңгулары бирдей болуп, бирок карама-каршы маанидеги мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган антонимдер булар бир уңгулуу антонимдердин экинчи бөлүгү кайсы экен? Бир уңгулуу антонимдер. Экинчисин алалы. Бул деген мынакей биринчи деген ар башка уңгулуу антонимдер болду. Эми экинчи бөлүгү бир уңгулуу антонимдер. Бир уңгулуу антонимдер. Аты эле айтып аткандай, бул сөздөрдө эмне болот экен? Уңгулары окшош болот экен. Мисал келтирелик. Абийирдүү, абийирдүү, абийирсиз, абийирсиз, адептүү, адептүү, адепсиз, адепсиз, алдуу, алсыз, алсыз, бактылуу, бактылуу, бактысыз, бактысыз, нааразы, ыраазы. Мында карама-каршы маанилер уңгулар аркылуу төнтүлбастан карама-каршы маанилерди билдирүүчү грамматикалык каражаттардын тактап айтканда луу, сыз деген мүчөлөрдүн жардамы менен көрүп атабыз бул жерде. Абийирдүү, абийир деген уңгусу болуп атат, абийир уңгусу. Абийир уңгусу болсо, ал эми бул уланган сөздөр луу мүчөсүнүн өзгөргөн формасы. Абийир бул жерде дагы уланган мүчөсү ошол сыз мүчөсү. Демек бул жерде айтып аткандай, бул жерде луу, анан кийин сыз мүчөсүнүн жардамы менен бул сөздөр антонимдик касиетке ээ болду. Ошондуктан антонимдерди мындай түрү морфологиялык антонимдер деп аталат экен. Демек, мынакей бир уңгулуу ушунтип жасалган антонимдер, булар кайсылар экен? Морфологиялык антонимдер деп аталат. Морфологиялык антонимдер. Башкача айтканда, булар уңгуга мүчө жалганы аркылуу жасалган антонимдер болуп калат. Антонимдердин өзгөчө түрү болуп, жазып коеюн азыр. Өзгөчө түрү
enantiosemiya. Бұл emne deyose de, бұл дағы Гректің sözü enantios. Enantios. Karama karşı. Karama karşı. Алемсема. Белги. Белги. Же болсо белги маани дегенди билдирет. Бул эмне? Мында дейт, карама каршылык бир сөздүн ичинде болот. Башкача айтканда, бир эле сөз карама каршы мааниде колдонулат. Өзүнө өзү карама каршы болуп атат да, мынакей enantiosemiya. Бул эмне экен? Мисалы үчүн бир мисал келтирип көрөлүк. Баю деген сөздү алалык. Баю. Бул жерде бул биринчи мааниси болгондо көбөйүү. Көбөйүү. Мисалы үчүн тажрыйбасы байды, же болбосо деле өзүнүн байышы. Ал эми ушул эле сөздүн экинчи мааниси баю, азаю дегенди билдирип атат. Азаю. Муну кандай деп түшүнсөк болот? Азаю. Мисалы үчүн уй байды десек, эмне болгондо уй байды дегенде эмне болуп калып атат? Эме уйдун сүтү баягы эмеге жанагы сүтү уй туурда азаят байыйт деген ушунда азаю. Бир эле көрдүң, баю деген бир эле өзүнө өзү карама каршы да. Мисалы үчүн могу жерде биринчисинде көбөйүү деген маанини билдирип атса, баю деген сөз. Экинчисинде болсо ушул эле сөз кайра азаю дегенди билдирип атат. Демек бул эмне экен? Enantiosemiya. Башкача айтканда, карама каршы белги, биринин өзүнүн ичара карама каршылыгы. Экинчи да бир мисалды келтирип кетелик. Экинчиси түшүү деген сөздү алсак. Түшүү деген сөздү алалык. Мунун биринчи мааниси биз мынтип айбыз, мисалы үчүн, мен машинеге түштүм дейбиз, чыгуу. Башкача айтканда биринчи мааниси чыгуу. Мисалы айтабыз го, биз машинеге түшөбүз. Экинчи мааниси чыныгы эле түшүү. Биз машинеден түштүк десек, мисалы үчүн. Демек мында дагы өзүнүн ичинде эле, өз ичара эле эмне болуп атат? Карама каршылык. Демек бир эле учурда бул машинеге түшүү, башкача айтканда чыгуу, ал эми экинчисинде машинеден түшүү. Бул бир эле сөз менен түшүү деген сөз менен белгиленип жатат. Үчүнчү да бир мисалды келтирип көрөлүк. Үчүнчү дагы эле ушул enantiosemiyaga. Мисалы үчүн таро деген сөздү алалык. Таро. Биринчи маанисинде, мисалы үчүн белгилүү болуу. Белгилүү болуу. Ал жөнүндөгү кабар, мисалы үчүн шаарга бат эле тарады десек, тарап кетти да, ошол жөнүндө сөз. Кабар тарады мисалы үчүн. А экинчисинде болсо жок болуу дегенди билдирип атат. Белгилүү жок болуу. Мисалы үчүн ачуусу бат эле тарап кетти дейбиз го, таро. Демек өзүңөр көрүп тургандай бул enantiosemiya дегенибиз карама каршылык бир сөздүн ичинде болуп атат. Мынакей таро дегенде бирөөсүндө болсо мынакей. Бирөөсүндө болсо белгилүү болуу таро дегени, мындай бир белгилүү болуу болсо, экинчисинде болсо тескерисинче ошол жок болуу, ачуусу тарады деп атабыз. Демек, карама каршылык бир сөздүн ичинде болуп, башкача айтканда бир эле сөз карама каршы мааниде колдонулуп жатат. Сөздүн семантикалык структурасындагы мындай карама каршылык маанилер контекст аркылуу билинет. Синонимдер сыяктуу антонимдерде да нагыз тилдик жана контексттик антонимдер бар. Тилдин антонимдик өз алдынча тургандай эле мааниси жактан карама каршы сөздөр, мисалы үчүн кең, кууш деп айтсак. Кең жана кууш. Булар турган турпатында эле эмне экен булар? Антонимдер, карама каршы. Чач, бир нерсени чач дейбиз го, же болбосо ошону эле кайра эмне кылабыз? Жый деп айтат экенбиз. Тоголок сүйлүү десек. Тоголок сүйлүү. Булар эми ушу турган турпатында эле булар антоним экен. Жеке ал эмесе жеке турганда карама каршы маанини бере албаган, бирок белгилүү бир кептик жагдайда
Тигилже бул контекстте гана карама каршы маанини билдирген сөздөр контексттик антонимдер деп аталат экен. Мисалы, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген макалда билек менен жаза алчы мына жерге. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген элибизде макал бар, миңди жыгат. Бул жерде билек менен билим, билим бири-бирine антоним катарында келип атат. Ал эми бул бир менен миң, бирди жыгат, анан миңди жыгат. Антонимдик касиетке ээ болуп атат сөздөр, мындайын алып көрөлүк экөөнү. Ал эми өз алдынча алганда билек менен билим эч убакта бири-бирине эмне болот экен? Антоним болуп алышпайт экен жекече турганда. Булар контекстти, башкача айтканда текстин ичинде гана бири-бирине карама каршылыкты билдире алышат экен. Ушундай эле мисалды теректей бой бергенче теменедей акыл беришин дейт. Бул жерде терек менен темене эч кандай бири-бирине түздөн түз турганда антоним боло албайт. Ал эми сүйлөмдө, контекстте булар бири-бирине эмне болуп калат экен? Антоним боло алат экен. Антонимдердин кепте көрүнүштөрдү, түшүнүктөрдү, алардын ар түрдүү белгилерин бири-бирине карама каршы коюп образды берүүдө стилдик ролу зор.